Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Qadamjay жаңылыктар YouTube kanalının katılıcıları. Amansızlarmı? Bugün men bul çıkarılışımda özümüzdün ayılыбыздан Tağragı Taştöbe ayılıdan alıp baratабыз. Bul жерде мына meni артымда турган Нишанбай Ирисов атындагы орто мектепте bir gün bir çoң жаңылык açılış болуп жатат. Qanday açılış, emne olgan mayram, bul jönde kengiri videodan bayqаңыздар. Selkinçek, Eldikku. Hurmatly görüşçüler, bugünkü Nişanbay Irисов atındагы orto mektepte bolup atkan uşul çoң dayardık. Muna şu elimiz üçün, elimizin jaştары üçün kurulup bütkörülgön akırgı ülgüdägi uşunday zamanbap stadiondun açılış azemiga karatılgan. Mınaki hurmatly görüşçüler, biz hazır Nişanbay Irисов orto mektebinin Nişanbay Irисов agayыбызга arnalgan çakan eksponatlar mындайча айтканда muzeyinde turabыз desek bolat. Ошол бул bölüme, bul bürç ошол Nişanbay Irисов agayыбыздын баскан жolu, көрүнүктүү иштеген жылдарга arnalgan çakan ушундай жасалгасы менен bölümçe Ayşe Irisova эжекейибиz негиздеп кеткен. Мынакей жайыңыз жаннатта болсун эжекей. Бул жерде азыр мен сиздерге азыркы кезде Nişanbay Irисов орто мектебини жетектеп турган директор эжейибиз Мамайсуова Дилара Межени сөзгө тарттым. Salamat Эжекей, жакшысыз? Өзүңүз таныштырып, бүгүнгү болуп аткан иш-чара жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Жакшы болот. Мен Мамайсуова Дилара, ушул номер 51 Нишанбай Ирисов атындагы орто мектебинин директору болуп эмгектенем. Бүгүн биздин мектебибизде өтө чоң иш-чара болуу алдында турабыз. Ирисов атындагы орто мектебинин стадионуна атайын мамлекет тарабынан футбол аянтчасы kurulu bütkörlü ошонун ачылуу аземинде турабыз. Бул мен үчүн гана эмес, баардык окуучуларыбыз, айылдагы жаштарыбыз үчүн да өтө кубанычтуу окуя болуп жатат десем жаңылышпайм. Бул Кыргызстандын келечеги болгон жаштарыбызга мамлекет тарабынан, президентибиз Садыр Нуркожоев тарабынан өтө чоң көңүл бурулуп жатат. Ошонун негизинде ушул биздин айылдын жаштарына дагы биздин айылдын эмес, ушул Исхак болуп аткан айыл өкмөтүндөгү жаштарга ушундай футбол аянтчасы курулуп берилүү алдындабыз.
Бул үчүн айыл өкмөт тарабынан 2 миллион акча бөлүндү. Жергиликтүү тургундардын тарабынан ушул айылдагы тургундар тарабынан акча жыйналып, каражаты жыйналып, ошонун негизинде бүгүн ушул футбол аянтчабыз ишке ашкан ачылышы болуп турат. Эрисов атындагы орто мектебинин жаштары спортко өтө кызыгышат. Буга чейин канча ийгиликтерди жаратышып келишкен. Областтык турга, республикалык турга волейбол, баскетбол, футбол боюнча дагы катышып, мектептин эле эмес, райондун эле эмес, областтын атынан ар түрдүү соревнованияларга катышып, ийгиликтер жаратышып келишүүдө. Бул футбол аянтчасынын курулганы биз үчүн дагы өтө жакшы болду. Дагы ушундай жаштарыбыздын спортко кызыгуусу артат. Ал үчүн ушул бизге жардам көмөктөшкөн айыл тургундарына, ошондой эле айыл өкмөттүн башчысына, деги эле мамлекетибизге, жетекчиликке бардыгы ыраазычылык билдирип кетем. Эжеке, бул демилге ким тараптан козголду? Биздин ушундай айылыбызга ушулдай заманбап курулуптур да эми. Ошого ким, кандай биринчи демилге кимден көтөрүлдү дейм да? Ушул жаштар тарабынан көтөрүлдү. Анан жаштардан көтөрүлүп 2-3 жыл болуп калды буга. Себебинде биздин айылда гана ушундай заманбап футбол аянтчасы жок экен. Анан буга өкмөт тарабынан ушул биздин мектептин спорт аянтчабызды колдоо көрсөтүшүп, ушундай иш-чаралар болду. Анан дагы айтып кете турган нерсе негизи ушул биздин Гүлдөрөмө коому, Таштөбө коому, Шады коому деген жаштарыбыз бар Россияда. Чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн. Алар дагы карап отурушпай, канча болсо салымды биз беребиз дешип, жаштарыбыз өтө кубанышып турат. Уже азыр ачылышы болсо, ушуна бүгүнкү күндөн баштап бул спорт залыбыз эл үчүн, жаштар үчүн дайыма ачык. Балдар, орундуктардан орун алабыз. Кыдыр санда таба албаймын сага тең. Булагыңдан суу ичем, гүлдарыңдан гүл үзөм, балдан таттуу сезилет. Бак алмаңды мен десем. Саламатсыздарбы, урматтуу Нишанбай Ирисов атындагы орто мектебине келген жалпы меймандар, коноктор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп биремгей. Ар күн сайын чоң кызматка аттанам. Кош келипсиздер. Кош келипсиздер, урматтуу меймандар. Ар бириңиздерге чын денсаулык, үйүңүздөргө бекем бактылуулукту каалаймын. Андан эсе сөз кезегин Исхак Болоткан айыл өкмөтүнүн башчысы Дырканов Жыргалбек Рахмановичке сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Исхак Болоткан айыл өкмөтүнүн тургундары, окуучулар, мугалимдер. Бүгүн биз үчүн чоң байрам, чоң жаңылык. Өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Ушул мектебибизге кичи футбол аянтча курулуп, бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө элди сүйүтүп отурат. Бул кубаныч баардыгыбызга да тең болуп, биздин жаштарыбызга өтө жакшы шарт түзүлүп отурат. Бүгүнкү күндө кала берсе мектептин окуучуларына, мектепке албетте ушундай көрүнүштөргө, бул жетишкендиктерге, бул элдердин салымы өтө чоң. Мен ушул элге дагы терең ыраазычылык билдиремин. Дайым ушундай патриоттук сезимди таябаңыздар. Бунда өзүңүздөргө белгилүү бир айыл өкмөттүн салымы эмес, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүт курулуш иштерине жалпы ушул элдин күчү менен гана бүттү. Себеби ушул эл дагы ушул аянтчанын кадыр баркыга жетип, таза кармап, мындай узак мөөнөткө пайдалануу үчүн бул элдин салымы болсо жакшы болот экен. Ошондуктан ошондой тартипте бул аянтча бүткөрүлдү. Албетте ошо бизге спонсорлук кылган айылдаштар, жаштарга, баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.
Ал эми ушул айылдан келечекте мыкты футболисттер, мыкты спортчулар чыгат деген бир чоң ишеничтемин. Бүгүнкү ушул тойларыңыздар, футбол аянтчаңыздар куттуу болсун. Ушул элге кызмат кылсын, мектепте окуучуларга кызмат кылсын. Ушундай иш-чаралардан ушул айылда көп иш-чаралар өтө берсин. Сизге дагы эжеке куттуу болсун. Футбол аянтчаңыздар дагы мындан дагы чоң жетишкендиктер ушу сиздер менен биргеликте багытабыз деген ишеничте биз дагы элге кызмат кылабыз. Сиздерге дагы бир чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Биздин айыл ыраазычылыкка урматтуу Шат айылдын коомдук фонду Исхак Болотхан айыл өкмөтүнө караштуу Гүлдүрөмө айылындагы номер 51 Ишанбай Лисов атындагы орто мектебиндеги кичи футбол аянтчасынын курулуш иштерине материалдык жактан колдоо көрсөткөндүктөрү үчүн Исхак Болотхан айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Шат айылдын коомдук фонду барбы? Жетекчиси Шат айылда. Ушундай агалар өспөк болсун, ар дайым. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Тажиматов Элчибек Мамытжанович. Бул киши өзүңүзгө таанышсыздар, ушул футбол аянтча башталганда уюштуруу башка иштерге бир киши дайындалып, элди уюштуруу ушундай деңгээлге жетишке бул киши дагы салымы чоң экен. Бул кишиге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Элчибек ага ар дайым мектепке дагы салым кошуп келе жатат жана ошондой эле Гүлдүрөмө Таш өө айылына дагы өтө салымын кошкон жигиттерибиздин бири. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Гүлдүрөмө айылынын коомдук фонду, Гүлдүрөмө айылынын баары Гүлдүрөмө изиликтер. Андан кийинки Таш өө айылынын коомдук фондунун жетекчиси барбы? Окулуган. Азаматчылар ушундай эле бизге жардам берип, Таш өө эле Гүлдүрөмө эле Шады элинин атынан жардам бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кичине маалымат иретинде силерден айтып коеюн. Ушул футбол аянтчанын ушул күнгө бүткөнгө чейинки акча каражаттар ким тараптан каржыланды, ошондон экенлигиңиздер билбешиңиздер мүмкүн. Бул жерде айыл өкмөт тарабынан 1.938.820 сом айыл өкмөттөн каржыланып, андан сырткары мына элден өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздар колдоо көрсөтүп, бетонду куйганда усталарга 99.210 сом эл каржылап берип атат. Темир устага дейт, темирдин сварка башка ошол жумуштарга 110.000 сом эл каржылап берип атат. Электриктерге дейт 20.000 сом эл каржылап берип атат. Өзүңүздөргө белгилүү кече сеткасын койдуңуздар үстүгө 50.000 сомго, аны дагы эл коюп берип атат. Ушу сиздердин уул кыздарыңыздар. Жалпы ушул элдин салымы 279.210 сомду түзүп, бүгүнкү күндө ушул биздин футбол аянтчабыз ишке түшүп турат. Бул элдин салымы 279.000 деген өтө чоң салым, өтө бир жакшы көрүнүш болгондар. Себеби арабызда ушундай жигиттер, ушундай үй бүлөлөр бар экен. Ошолорго бекемдүү ден соолук, үй иштерине тынчтык, мындан ары ушу айылда кандай иш-чара болбосун, ушундай салымыңыздар кошуп жүрүңүздөр. Рахмат бир жолдон. Кийинки сөздү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчиси адиси Эралиев Кадыр Икрамидиновичке сөз берет. Өзүбүздүн окуучубуз бир кол чаап коелу.
Ушул окуу жол менен абдан сыйынтан келебиз да. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу өзүмдүн агаларым, эжелерим, туугандарым, бир туугандарым десем болот. Саламатсызбы, урматтуу айчыбек. Исхакуловдун айыл өкмөтүнө келип кошуп жаткан салымдарыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Элдин атынан башка бардык акимдин атынан дагы. Ошол бул жерге келип отурганыбыз себеби бүгүн жаштар үчүн көтөрүлмө таштөө, орто таштөө эли үчүн деп ачылып аткан стадион баарыңыздарга кулук болсун. Жакшы күндөргө байырлаган, жаштардын спорт менен чыныгышына жана жаштардын ийгилигине себеп болгон спорт аянтчалардан болсун. Бардыгыңыздар ушул жерде өзүбүз менен өзүбүз сыймыктанып, элибиз менен биримдикте экен. Таштөбө коомдук фонду, Күдүрөмө коомдук фонду, Шаадык коомдук фонду, жана өзүбүздүн эле элдер, Темөөчү мырзалар, айыл өкмөтүнүн аппараты, депутаттар баардыгыбыз чогуу болуп туруп ушул күнгө мына результат чыгып атат экен. Биздин биримдигибиздин, биздин ынтымактуулугубуздун. Ошондой эле ар бир ою, мисалы илгертеден сөзүм башка уруп кетти. Мисал келтирип коеюн, илгертеден мечит курушкан экен биздин ата бабаларыбыз. Ынтымакты чакырыш үчүн мечитке келип, дават айтып, жакшы сөздөрдөн айтып, бири-бири менен ынтымакташып, таанышып деген. Азыр эми элдин кубаты менен ушундай эле стадиондор. Досторуң менен болсом, досторуң менен өткөргөн убагыңа сурак суралбайт. Ал ибадаттай болот деп. Ошондой эле биз дагы ошол ортоктош болуп, айылдаштарыбыз менен бирге ынтымактуулукта экенбиз. Значит, дос катары биздин убагыбыз бул жакта ибадаттай өтөт экен. Ушул стадионубузда. Ошон үчүн баарыңыздарга кулук болсун, балдарыңыздар жибериңиздер, туура, таза жана сарамжал пайдаланууну өзүңүздөр контролдоп, мектеп жамааты жана ошондой эле айыл көзөмөлдөп берсеңиздер. Ошол Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Кытбек Шакиров Абдрахмановичтин атынан да куттуктоолорун айтып келди. Өзүнүн командировкасына келип калды. Командировка менен иш сапарына барып калды. Бүгүн өзү келмекчи эле, жана ошондой эле жалпы администрациянын аппаратынан сизге куттуктоолорун жеткирүүгө уруксат беребиз. Рахмат, баарыңыздар сак саламат болуңуздар. Чоң район өкмөтүнүн башчысынын орун басары Кудайкулов Түгөлбай Дооровичке берсек. Урматтуу бүгүнкү ушул салтанаттуу иш-чаранын ачылышына келген коноктор, урматтуу мектеп коллективи, кесиптештер, Ажы кеңешинин депутаттары, мына бүгүн көптөн бери күтүп жаткан ушул айылыбыздагы футболдук полянын ачылыш азегинин алдында турабыз. Бардыгыбызга кулдук болсун. Эми мындан ары ушул жаштарыбыздын бош убактысын ушул жерде спорт менен машыгып, ден соолуктарыны чыңдашына көбөлгө болот деген ойдомун. Ошондой эле ушул азыр айтып кетти канча салым кошулган. Ошондой эле Дилара ушул топту сизге тапшырып койсом. Кол жооп коебуз. Ушул белек болсо да биздин окуучулар абдан сыйлап да. Рахмат. Окумданып иште эсине чыгып калыптыр. Эми мына өзүңүздөр көрө бул стадионду мына жантан бери айтылып атат, жөндөн жок, курулуп калган жок. Бардык айылдын тургундары, Россияда жүргөн жаштарыбыздын салымы менен курулуп бүттү. Эми ушуну биз мындан ары жакшылап карап, пайдаланып, кечке чейин саат 6-га чейин мектеп окуучулары пайдаланат. Андан кийин айыл жаштары пайдаланат. Бирок ошол мезгилде ушул стадионду карап, ачып, жаап, анын эки жагын карап тазалап турган бир жооптуу адамды дайындап алсак дедим да. Дилара Элес, айыл шетке кирип чыгып, алдыда турат. Эгер стадиондун күнүчү сизге тапшырылат.
Özümüz qarab, iki dağına. Çok teşekkür ederim. Bu qarab turib olsa, misali biz yaxshisidan biz aytamiz. İltimot va'da o'qiyapti. Shundan sizga kelib o'qitamiz. Bundan nari yoshlarni qarab kelgan vaqtda ana tunnidan o'zingiz bilasizlar. Özüm şu hafızlığı nübremede toplatıp varıp saatini belirleriz. Hadi gençler. Rahmatullah. Биздин сүйүктүү устазыбыз, биздин сүйүктүү эжекебиз, айылдык кеңештин депутаты, Нишанбай Ирисов атындагы орто мектебинин директору Мамаисипова Диляран Турганбаевнага сөз беребиз. Кол чабуулар астында. Muhtarlı, hurmatlı, şu Nişanbay Irисов атындагы орто мектебине келген коноктор, hurmatlı okuçular, hurmatlı эжелер, сиңдилер. Hoş келипсиздер ушул биздин Ирисов атындагы орто мектебибизге. Кудай насип кылып, мына бүгүн ушундай биздин айылыбызда кубанычтуу окуя болуп турат. Ушул турган элдердин, жалпы эле Гүлдүрөмө Таштөбө Шад айылынын тургундарынын биргеликте аракетинин негизинде ушундай бизге өтө сонун заманбап футбол аянтчасы курулуп иштетүүгө берилүү алдында турат. Бул үчүн бизге салым кошкон Исхак Болоткан айыл аймагынын ушу өкмөт башчыбызга, өкмөт замына, ушундай айылдык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. 2 миллион акча мамлекет тарабынан бизге ажыратылып, ошондой эле элдин салымы дагы айтып өтүп кетти. 279 миң элдин салымы болду. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушундай жакшы ниет менен, негизги биздин ниетибиз Кыргызстандын келечеги болгон жаштарыбызды физиологиялык жактан ушундай өнүктүрүү максатында, ошондой эле ынтымакка чакыруу максатында ушундай заманбап футбол аянтчасы курулуп иштетүүгө берилген турат. Бул үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына аксакалдарыбыз баш болуп, ошол бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, дайыма кайсы жерде үй бүлөдө дагы ынтымак болсо, ошол ийгиликтерди багындырат. Кайсы жамаатта болбосун, айылда болбосун, дайыма жакшы нерсени ойлоп, бирөө бир иш чара баштаса, бир демилге көтөрсө, дайым колдой турган бололу. Анча-мынча түшүнбөстүктөрдү ойлобой эле коелу. Дайыма ушундай демилгени колдоп турсаңыздар сиздер, өтө жакшы иштер болот биздин айыл өкмөттө, айылыбызда. Ошон үчүн бардыгыңыздарды ушундай ачылуу азем менен куттуктаймын. Айыл башчыбыз айтып өтүп кеткендей, бул чет өлкөдө жүргөн жигиттерибиз өздөрүнүн салымын айтылган нерсени айтылган убакта кошуп, кубанышып, ошондой эле айыл элдери дагы кубанып, ушундай жакшы заманбап футбол аянтчабыз ачылганы турат. Бул үчүн дагы жаштарды дагы бардыгыбыз эле куттуктаймын. Рахмат тургундары, бардыгыңыздарга, миграцияда жүргөн жигиттерибизге, айыл өкмөткө, мына акиматтан келип олтурат жигитибиз качан болсо ушу бизди кандай иш болсо эжеке колдоймун, кандай иш болсо колдойм деп турат. Ошон үчүн ушундай жигиттерибиз бар экен, кыздарыбыз бар экен, биз сыймыктанышыбыз керек. Себеби ушул биздин Ирисов атындагы орто мектебинен чыккан. Канчалык болсо дагы ушу бизди колдогонго даяр турушат. Анын үчүн биз эле ынтымакта болуп, бир иш чараны баштап, буларга кичине жеткирсек, бизге колдоо көрсөтөт. Түгөлбөй дагы өзүбүздүн окуучубуз, өзүбүздүн жигитибиз жыргалы эле өтө сонун иш жасап атат, мына көрүп турабыз бардыгыбыз. Айыл өкмөткө келгенден бери өтө сонун иштер болуп атат. Рахмат бардыгыңыздарга. Рахмат эжекебизге. Сөздү биздин Гүлдүрөмө айылынын ардагер аксакалы Тажыматов Хамит агабызга беребиз. Ana bugün en çok kuvvançlı günde oturağız. Mektebimizde jaşlardın geleceği için futbol stadyonu kuruldu. Bu stadyonda
келечекте жакшы дүйнөдө таарына турган жакшы футболисттер чыгат деп үмүттөнөбүз. Şu sizlerge bunday gelecek en жақсы болуп атат. Кана жаштар өз вактыны жакшы оюнда, жакшы жерде өткөрүп, өздөрүн жакшы тарбиялап, ülkelerini, maydanın бардыгын ушул жерде тарбиялай турган болсо, жакшы келечекте балдар өсөт деп ишенебиз. Мына шуларды канча мына şu stadionду курганга жардам берген айрылык өкмөт, ana emeğe sponsorların bardığına çok rahatçılık bildiririz. Şuların işlerine iyilik kalayız. İşte daim yaxşılıkta birlikte kolda жүрөйлөр, саламатта болun. Rahmat ağay. Hükümet başı elimiz bugün en yaxşı çarada oturabız. Bardığımızlarda kutuktayız. Uşul çara menen bardığımızlarga razıçılık. Uşul stadionumuz yaxşılıklarda har daim жаштарыбыз жақсы ойынып, жақсы ийгиликтерге жетсин. Анан мен жаштарга кайрылып кетерим. Ушунчалык бүтүп калды. Эми ойдон баштайсыңар. Her birine aytıp şu тазалыкты сактасаңар, мусорларды урнага сал деп бириңерге айтып, жакшы сактап, жакшы иштетсеңер жаштарга айтарым ушул. Аймактык тескөөчү милициянын улук лейтенанты Торчубаев Тынчтыкбекке сөз берсек. Assalamu alaikum, bölümcü, aksakallar, şöyle birinciden sizlerde Kadınca Şarkı İşçi Bölüm Jetekçisi Sağlık Mayılık Ministri Bölümçesi Hizmetkerlerinin adı şu kutuktayız. Şu ailemize de çok bir çok işler bulup futbolunu koya kurulup benim süyünlerim şu yaşlar bizim geleceğimiz köçede kamyekçegi spirtneç türgünün göre bu şehirde gelip densoğuk atçınlap ata-enenin, oğanların köz aldığında жүргөнү жакшы деп ойлойм. Баарыңыздарга денсаулык, иштериңизге ийгилик. Ушул стадион курулушуна салгандарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушул бар болуңуздар, аман болуңуздар, айылыңыздарда чоң ушундай иштер, ушундай стадиондор курулсун. Мен ойлойм ушул стадиондон жакшы бир келечекте бир Ronaldo, Messi'ге окшогон бир футболисттер чыксын, айылыңыздарды таанытсын. Tinç bolumuzdan kutuktayız bir jolu. Rahmat, Ayıl Bank'ın direktörü Ahmatov Abul Kasım ağayыбызга söz berебиз. Kol çabaların aslında bizim mektep менен ар дайым birgelikte iş alып барат. Assalamu alaikum, урматтуу айылдаштарым, агаларым, энелерим, эже карындаштарым, эжекейлер, агайлар, окуучулар. Мен бүгүн кубанып турам ушул биздин көптөн бери күтүп келген мындай айтканда ушул биздин айылыбыздын мындай айтканда ынтымагы биримдигинин негизинде ушул өздүк салым чогулуп ушул биздин өкмөт тарабынан акча бөлүнүп биздин стадион бүтүп турат. Ушул футболдук аянтчамызда кулдук болсун, дайым ушул футболдук аянтчада дени сак жаштар чоңоюшсун, белгилүү спортчулар чыксын. Негизи ошол спорт аянтчада кулдук болсун. Анан мен бул айтайын дегеним бул көпчүлүк донорлор же бул демөөрчүлөр мындай айтканда өздүк салымды сурашат. Мындай айтканда биздин өздүк салымдар 280 000 сомго жакын болуптур. Бул өздүк салымдын негизги максаты бул долбоорду ушул мындай айтканда элге ушул окуучуларга берип аткандан кийин алдыда бул мындай айтканда футболдук аянтча туура таза пайдалансын деген максатта ушундай өздүк салым куралат. Андан сырткары бул өздүк салым куралса бул элде ушул футболго болгон кызыгыш болот дейт. Ушундай максаттарда бул өздүк салымдар куралат. Андан сырткары бул өкмөт тарабынан 2 миллионго жакын акча бөлүнүп атат. Бул 2 миллионго жакын акча дагы бул өкмөттүн мындай бул өкмөттөн бөлүнгөн акча деле бул
элден чогулган акча, бул өзүбүздүн акчабыз айткан. Ошол себептен бул футболдук аянтчаны жакшы, мындай узак мөөнөткө пайдалануу деген ниеттемин. Рахмат. Кезектеги сөздү эмгек сиңирген дене тарбия мугалими, жетектөөчү адис Абдуназаров Тойчагайга беребиз. Мугалим менен биз кадамдарын ар дайым сыймыктанабыз. Балдардын өстүрүшүн жана ошол өздөрүнүн денсаулыгында өтө чоң өйдөрдү болот деп эсептейм. Сиздердин мектебиңиздерде бир окуучулар сооларын ачышырган өтө чоң жакшы болуп эсептейм. Сиздердин мектебиңизде окуучулар өтө практикага жеткенде аймакты райондук биздин аймактын районубуздун республикабыздын тарыхына жараткан жаш Андан эсе кийинки сөздү биздин улуу устатыбыз ардагер Тажиматов Мамытжан агайды сөзгө чакырабыз. Агай биздин устатыбыз мектепте эң алдыңкы мугалимдердин алдында биз агай менен ар дайым сыймыктанабыз. Ишиңизди ар дайым ийгиликтер болсун. Assalamu alaikum, hurmatli mehmonlar, alışılıktan kelgen mehmonlar, özür birasimen keçip kaldım. Көп нерселерди укпай калдым мен, Кудай буйрса. Биздин ушул Ирис атындагы орто мектебибизге мына спорт аянтчанын шылтоосу менен көптөгөн меймандар келип отурат. Дагы бир рет баарыңыздарга куш келипсиздер. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Мына мен эле эмес, бүтүндөй ошо биздин мектептин педагогикалык жамааты, окуучулар бардыгыбыз биз өтө кубанычтабыз. Ушул 2019-жылдан баштап мына убакыт саат келген экен. Бүгүн ушу мына пайдаланууга берилди да. Кичи футбол аянтчасы. Бул дүйнөдөгү эң спорттун эң авторитеттүүсү ушу футбол. Бир гана биздин мектепте курула элек болчу, мына өкмөттүн өкүлдөрү олтурушат, акиматтан олтурушат. Барыңыздарга чоң рахмат. Өзүбүздүн ушул Таш Төбө айылынын элдерине барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул биздин окуучуларга сиздердин көрсөткөн камкордугуңуздар биздин балдарыбыздын спортко кызыгуусуна аздыр көптүр сиздердин кошкон салымыңыздар деп ойлойбуз. Ушул жерде ушул аянтчадан ойногон балдарыбыздын кадамы ылайым ушул биздин борборубуз Кыргызстанга, СНГ элдерине жетсин деген үмүттөбүз. Ушул жерде курган куруучуларга, бул жерде мектепте жардам берген ага эжелерге, ушул айылдын бардык тургундарына чоң рахмат. Анткени ушул стадион башталгандан баштап эле курулат дегенден баштап өзлөрүнүн салымдарын кошушту. Эң негизги ошол экен да. Илайым ушул жерден дагы бир жолу айтамын, жакшы мыктуу спортсмендер келип чыксын. Бул ден соолукка көргөн камкордук болуп эстелинет. Дени сак эл, дени сак мамлекет болорун баарыбыз жакшы билебиз. Ушул жерден биздин мектептин спортсмен окуучулары мына азыр Абдуназар агайдагы айтып кетсе керек. Районда эмес, областтарда атак чыккан окуучуларыбыз бар. Баскетболдон, футболдон. Ушул буюрса мына футболдон дагы жакшынакай ойноп өзлөрүн көрсөтчү мектептин атагын чыгарат деген ойдобуз. Ошо окуучуларыбызга чын ден соолук каалайм. Дайым бизде ушу ийгиликтер коштоп жүрө берсин. Бүгүнкү баарыңыздар майрамыңыздар куттуу болсун. Туруучулар, силерге келген меймандар баарыңыздарга чоң рахмат. Дайым тынчтык болсун. Рахмат агай, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Экин досу каалайбыз сизге.
Андан эмес кезектеги сөздү Таштөбө айылынын коомдук фондунун жетектөөчүсү Алиев Руслан агайыбызга сөз беребиз. Ушул Таштөбө айылында юристтер мектебинде ачылып жаткан спорт аянтчасынын ачылыш аземине келген коноктор, айыл өкмөт жамааты, аксакалдар, апалар, эжелер, баарыңыздар куш келипсиздер. Бардык жакшы нерселер айтылып өтүлдү. Мына мамлекетибизде ажуубуздун жогорку кеңештин депутаттарынын көңүл буруусу менен ушул Кыргызстанда өтө спортко көңүл бурулуп келатат. Не дейбиз эми, чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына өкмөт жамаатына ушул биздин айылдык кеңештин депутаттарынын демилгеси менен, мектеп жамаатынын демилгеси менен ушул кооз чырайлуу спорт аянтчасы курулуп ушунун аземинде отурабыз. Мен эмне дейм, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул биздин Таштөбө бүлдүрөмө шаада айылдарынан Кыргыздын желегин желбиреткен спортсмендер чыкса экен деген чоң үмүтүбүз бар. Дагы бир жолу спорт аянтчаңыздар кут болсун, узак өтсүн. Рахмат. Ар дайым сизге ийгиликтер болсун. Ушундай жаш мотурайган жаш бөбөктөрдү кичинесинен баштап 11-классты бүткөнгө чейин тарбиялап өстүргөн бул жерде агайларыбыз бар, спортсмен. Агайларыбызга сөз беребиз, анда Жайнаков Таштемир агайыбызга сөз беребиз. Иш-чаранын катышуучулары, мына бүгүн мектеп окуучуларынын, айылдагы жаштарыбыздын көптөн күткөн тилектери ойго ашып, кичи футбол аянтчабыз курулуп бүтүп турат. Ушул футбол аянтчабызды курууда киймесинен баштап бүгүнкү күнгөчө бүтүшүгө чейин ар түрдүү спонсорлордон, айыл өкмөтүбүздөн жардамдар болду. Бардыгыңыздарга кошкон салымыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми жаштарыбыз коңшулаш айылдарга барып кыйналып, түндөсү 2-3 ата энесин сарсанага батырбастан өзүбүздүн айылда ойнойт деген ойдобуз. Сиздердин ошол кошкон салымыңыздарга жооп иретинде биз келечекте ыймандуу, адептүү, тарбиялуу жаштарды тарбиялайбыз деген үмүттөбүз. Кошкон салымыңыздарга чоң рахмат бардыгыңыздарга. Эми жаңагы айтып өткөндөй, баскетбол боюнча ушул мектеп окуучулары республикалык турда катышып келген. Эми сиздерге аракет кылабыз, сөз беребиз. Футболдон дагы ошол республикалык тургачы катыша турган балдарды тарбиялайбыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Рахмат агайлар. Исхак Болоткан айыл өкмөтүнүн башчысы Дынканов Жыргалбек агайыбыз сөз берет. Кошумча айтып коеюн дегеним, баягы түгөлөк айткандай сөздөр арасында калып кетиптир. Бул спорт өзүңүздөр билесиздер, ден соолуктун булагы дегендей, ар бир айылды айылдын спортсмен жабыкта. Мен бул айтайын дегеним, биз буну турмушта, практикада көрдүк. Райондук, облустук деңгээлде кандай баягы спорттун түрлөрү болсо бизде, айрыкча кыргыз күрөштө айдеркен менен алуу тартышпайган. Эркектер жалпы билесиздер. Бүгүнкү күндө бизде базардын ичинде бир күрөш залы ачылып, Жошук мектебинин ичинде бир күрөш залы ачылып, азыркы күндө 2-3 жерде күрөш болду. Бизде Исхак Болоткан айыл өкмөтү деп биздин айыл өкмөтүбүз аталып, биздин 50 жаш балдарыбыз барып күрөшүп, биздин айылыбыз мындай жакшы жагынан аталып атат. Мен айтайын дегеним ушул бул мектепте бир кызыбыз бар. Эжеке билесиз, кол күрөштөн Казакстанга чейин барып келди. Махмутова Нурзада деген кызыбыз Казакстанга чейин барып келди. Эми бул спортто мен айыл өкмөт тарабынан ар кандай колдоо көрсөтөмүн. Ошол футболдон дагы жакшы ийгиликтерди багынтырыңыздар. Ушул айылдан кандай спорттун түрү боюнча жетишкендикти багынтырса, ушул айылдын аты чыгат экен. Ошондуктан жаштарыбыз каттык ушул спортко берилип, ушул спорттон ушул айылдын атыны
tamamı çıkarıp ketip aylı. Ama el hazır Kudayga şükür taşıyor el жақсы қолдап тұрса, nasip olsun işleşip тұрсақ, Kudayga özlük sağlık ошондой қолдаулар қылып тұрсаңыздар, жалпы ушул таштөө зонасыга bir күрөш сал курабыз деген да bir пландарыбыз бар. Бардығы орындалып, ушул мектептен чыккан, ушул айылдан чыккан биздин патриот жигиттерибиз келечекте Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп жел бересет деген ишеничтебиз. Алдыңкы Махмудова Нурзада кол күрөш боюнча Кыргызстан желегин желбиреткесе, эми балдарыбыздан дагы чыгат деп биз үмүт кылабыз. Эмесе бүгүнкү иш-чаранын биринчи бөлүгүнө Кичи футбол стадионунун салтанаттуу түрдө лентасын кесип берүү үчүн Дыканов Жыргалбек Рахманович баш болгон жалпы жамаатты лента кесүүгө чакырабыз. Аксакалдар баш болуп. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр айылдын аксакалдары жана Исхак Болоткон айыл өкмөтүнүн башчысы жана Кыдымжы райондук администрациясынын келген адис, өзүбүздүн агайлары, мугалимдер болуп, аксакалдар ушул бүгүнгү жаркыраган стадионду ачуу аземиге уюштурган, келишип атат. Yürü kalsıka tevngede. Ben ayağım orada. Ne oldu burada kadar? Burada kadar. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, стадионубуз ушундай жакшы стадионубуз ачылды. Бул жерде биринчи символикалык оюнду аксакалдарыбыз баштап берип атат. Мынакей Өмүрзаков, Шайдилла Ашатабыз биринчи голду киргизмекчи. Ana. Ruslan almashtırırlar aradagi.
Ey, o Ruslan alıştırıp koy Berat. Ey Ruslan. Nerede yatırırız koy Ruslan. Ruslan. Allah'a maktarlar olsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatını salamlar olsun. Mana şu ayıldın yaşları Allah Ta'alam koldu. Yaxşı oyuncular çıksın. Üy içigen tımak olsun. Atenesiga yaxşı yardam kılıp top menende hareket bolmasın. Turmuşka da yaxşı çıkan jigitlerden bolsun. İmanlı jigitler bolsun. Şu Kanday Allah Ta'ala'dan yaxşılık bulacağımızda şu balardan bardır Allah Ta'ala'dan yaxşılık olsun. Rabbana ta'zib dünya hasenata ve fil ahiret hasenata ve qina azabannar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi ecmaîn. Ya Mına urmantı görüşler uşuntup aksakalların batası menen Taştöbe'de zaman bap jarkıragan stadion kuruldu. Açılış boldu. Mana oynayıvergen endi jaş balalar. İkinci bölümü başlarda işçilerimizin birinci bölümü sonunda oldu. Stadyonda çoğaldı. Adam hurmatlı Eylül istedik geçim sunayım. Bununla bana turan işçilerimiz var ede. Çoğu bana ruhsatı testler sizlere ikinci bölümünü can şöyle görüp tamam başlar bol tatken bu çay içip adam sportu oyun İkinci kasım başlagan turabız. Sizlerge aytып koyoyun da ошол агайыбыз биздин мектебибизге атайын өзүнүн атынан жамааттын атынан көп функционалдуу принтер алып келип азыр бизге бейлеп тапшырып кетип атат. Ошого Абдыкасым ыраазычылык билдирем. Мектеп жамааттын атынан ошол сен алып келген белегиң биздин балдарга келечекке жакшы кызмат кылат деген үмүттөмүн. Рахмат, Абдыкасым. Анан сөздү биздин мектебибиздин мугалими Азбаева Шарапат эжеге сөз берип койсом. Урматтуу журтчулук, урматтуу меймандар, урматтуу өкмөт өкүлдөрү, урматтуу биздин сыйлуу, кадырлуу аксакалдарыбыз, куш келипсиздер. Ушул мектепке сиздердин, биздердин балдарыбыз билим алып жатат. Ушул балдар үчүн мына өкмөтүбүздүн колдоосу менен, элибиздин салымы менен кичи футбол аянтчасы курулууда. Курулуп бүттү. Бул баарыбызга куткулсун. Ар бир күнүбүз ушундай майрам болуп, айылыбызда ушундай өсүш болуп, бул өсүшкө биз батабызды берип кубанып гана турайлы, урматтуу эл журт. Сиздер ушул бүгүнкү демек ак батабызды берейли чоңдор, жаштарыбызга ынтымак болсун. Анан мына кызмат кылып аткандар, оюнга келген меймандар ынтымакчылыкты каалайм, жакшы өткөрүп бериңиздер. Рахмат. Рахмат эжеке. Урматтуу эл журт. Мына бүгүн биз Таштөбө мектебинин стадиону ачылыш аземинде отурат экенбиз. Ушул кечеден пайдаланып, мен бүт уш Таштөбө өкүлдөрүмө шадайлыга кут болсун бүгүнкү стадион бардыгыңыздарга. Мен айылдык ден соолук комитети, аялдар атынан бере турган кичинекей белектерим бар эде. Биздин аялдардын атын чыгарып, ошол лидер болуп, спортсмен кыздарыбыз бар эде. Асиданы караматты чакырып койсоңуздар. Асида Дайыма ийгиликте жүрө берсин. Карамат эжеке. Эмгектенип, жаш балдарды ушундай деңгээлге жеткизген Базарбай агай менен Азизди чакырып койсоңуздар. Орозбай агайыбыз менен Ташемиров. Базарбай агай. Жайдак Ташемир агай.
Az bulduğun ballarga tuval berip koy Aydi. Muşul kiçineke bilegini berip koyuyor. Arkada kişine ballarda Renkli kökte yıldızdı. Kök acayip kuş taldırgan esi çındıktı. Allah'tan savaşı bir kitaptalan. Hey men oğlumun şamman jire göster kırmızı. Kolçak başlayıp biraz. Allah'tan savaşı bir kitaptalan. Hey men oğlumun şamman jire göster kırmızı. Sen anlamaktan amcet yüzünü yarsan. Hey men oğlum kazırmegez batır kırgızdı. Kayınlıkta otlayacağını benim çeçmegin. Hey men oğlum kazırmegez batır kırgızdı. Sayımız anlamaktan al gökyüzüne can sağlar. Ben kırgızdım oğlum. Ben kırgızdım oğlum. Tüttü bekleme soğudurmuş boy. Bozdur başlattı bozundan çınlıktı. Küçüğüyle dünlüğüyle yıldız kaldı. Hey men oğlum küçüğüyle çeve kuruldu. Küçüğüyle dünlüğüyle yıldız kaldı. Hey men oğlum küçüğüyle çeve kuruldu. Sayımız anlamaktan amker yüzüyle yarsalar. Hazırlıklar baldan. Kondur başlatıyoruz. Hürmetli okuyucular. Filokонолторду тосуп алышта бүтүндөй элибиз баары баш болуп, жаштарыбыз баш болуп, өтө сонун уюшкандыкта алып барышты. Көргөнүңүздөр ушундай жакшы саамалыктар менен аяктап атат. Сорпа тартылып, эт тартылып, элдердин келген коноктордун маанайы жаркылдап турат.
Мына ушинтип спорт аянтчабыз ийгиликтүү ачылып, бул жерге келген конокторго даамдуу тамактар тартылып, элибиздин жаштары кызмат көрсөтүштү. Элибиздин ынтымагы бузулбасын. Ушул иш-чараны уюштурган бардык жамааттарга терең ыраазычылык билдиребиз. Өмүрүңүздөр узун болсун. Бардык жакшылыктардын үстүндө ар дайым ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Thank you.